Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Бүгүн биз тарбиялык саатта силер менен тазалык жөнүндө сөз кылабыз. Тазалык жөнүндө маалымат алуу менен биз жугуштуу оорулардын алдын алууну үйрөнүп, дене боюбузду таза тыкан алып жүрүүгө тарбияланабыз. Элестеткиле, кичинекей эле бөлмөбүздө бир ай тазалабай коелучу кирдеп чаң басып кетет. Эми ошол бөлмөнүн ордуна өзүбүздү коюп көрөлү. Бир айдай жуунбай койсок, кебетебиз кетип, жагымсыз жыттанып, жийиркенич абалга келип калабыз. Андыктан төмөндөгү эрежелерди сактоого ар бирибиз тийиштүүбүз. Бардык эркек жана кыз балдар өзүнө кам көрүү эрежелерин билиши жана аларды аткарышы керек. Жалпы гигиена. Биринчи эреже. Өзүңдүн гана жеке тарагыңды, тиш щеткаңды, мочалка, сүлгү, устара жана башка гигиена буюмдарыңды пайдалан. Экинчи эреже. Көчөдөн келгенден кийин дааратканага барган соң тамактануунун алдында колуңду жуу. Тырмактарыңды жумасына 1-2 жолу ал. Тиштериңди күнүнө 2 жолу жуу. Тамактан соң оозуңду чайка. Чачыңды жумасына 1-2 жолу жуу. Бутуңду күн сайын салкын сууга жуу жана байпагыңды алмаштыр. Үчүнчү эреже. Күнүнө сөзсүз самын колдонуу менен бетти бир аз укалоо аркылуу 2 жолу жуунгун. Безеткени сыкпагын. Эми учу кыйры чексиз ааламга көз чаптыралы. Бир ай гана тазаланбаган кичинекей бөлмө тазалыкка ушунчалык муктаж болсо, анда миллион эсе чоң бул ааламчы. Биз жашап жаткан жер биздин катыштыгыбыз жок эле өтө кооз жана таптаза. Ал эми биз көргөн кир, ыплас жерлер адам баласынын түркөйлүгүнөн улам пайда болууда. Биз өзүбүздү таза кармап, кадам таштаган жерибизди да таза кармасак, жер планетабызда кеңири дем ала баштайт. Анда эмеси үйгө тапшырма. Тазалык жөнүндө эссе жазасыңар жана төмөндөгү макалдарды улайсыңар.